мына эркиндик ошол фундаменталдык нерсе экен. Мына бүгүн азаттык болсо, эртең мына башка да ар бириңердин босогоңордо келип баягы сен мынча мүнөт гана көчөгө чыга аласың, мынчадан 2-3 адам көп адам чогулбасын деген нерселерге чейин жетип калбасын десек, аны ушундай бул фундаменталдык да, мына фундамент бул пайдубалы да, баардык нерсенин пайдубалы болгон нерсе мына эркиндиктин ошону түшүнүшүбүз керек да. Бул чечим менен мамлекет чоң-чоң жоготууларга учурайт. Репутациялык жоготуулар болот. Бир топ көптөгөн рейтингдер төмөндөйт, экономикалык, туристтик болобу, башка жагынан болобу рейтингдер төмөндөйт да. Анткени бул абдан чоң көрсөткүч да. Мамлекеттин рейтинг бул ошол эле бизнес боюнча рейтингдер. Ал рейтингтерге карап туруп донорлор, инвесторлор карап тургандан кийин бизге карата мамиле жасай баштайт да. Ушуну мындай комплекстүү карагандачы, ошонун баары эсептелдиби? Мейли азаттыктын өзү булганда эле азаттык унчукпай калбайт. Аны билип мына айтылды да. Чыга берет. Мына азыр ушу турпат менен мисалы Прагадан чыгып эле мурдагыдан да күчтөнүп, мурдагыдан да катуу, мурдагыдан да курч чыгат азаттык эгерде жабылып калса.